Жыйынтыкталып жаткан 2019 жыл саясий окуяларга бай болду. Башка мамлекеттердин лидерлеринин келүүсү, биздин өлкө башчынын чет жака расмий сапарлары болду. Бирок алардын арасында эл оозуна алынып, талкуу жаратып, эсте калган окуяларды тизмектеп көрдүк. 2019 жылы Кыргызстанда биринчи жолу Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Ага Кыргызстандан тышкары Кытайдын, Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын президенттери, ошондой эле Пакистандын, Индиянын премьер-министрлери катышты. Андан сырткары уюмга байкоочу макамга ээ болгон Ооганстандын, Беларустун, Ирандын жана Монголиянын башчылары да келишти. Саммитте Бишкек декларациясы кабыл алынды. Уюмдун курамындагы жана байкоочу мамлекеттер баңгизат соодасына каршы күрөшүү, санариптешүү жана маалыматтык коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү, айлана чөйрөнү коргоо, гуманитардык маселелерди жөнгө салуу, туризм, айыл чарба тармактары боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашышты. Шку саммитин ийгиликтүү өткөрүп алган Кыргызстан кийинки кезекти Россияга өткөрүп берди. Ал эми бул саммиттин артынан Бишкектагы бир катар көчөлөрүн оңдоп, жаңыланып алды. Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өткөндөн кийин өлкө башчылары Душанбеге барышты. Тажикстандын Борборунда Азия аймагында өз ара ишеним чаралардын чыңдоо кеңешмесинин саммити өттү. Кыргыз Республикасы президенти Сооронбай Жээнбеков жанабы алийлары. Шку саммитинен соң Кыргызстанда дагы бир чоң иш-чара өттү. Ал жамааттык коопсуздук келишим уюмунун, жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги отуруму болду. Жыйынга Сооронбай Жээнбековдон тышкары 4 өлкөнүн президенттери жана Армениянын премьер-министри катышты. Өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташууга байланыштуу бир катар маанилүү документтерге кол коюу менен аяктаган бул жыйында Кыргызстандын уюмдагы төрагалык мезгили дагы жыйынтыктады. Ал эми ушул жылдын сентябрь айында ЕЭП өлкөлөрүнүн лидерлери Ереван шаарында Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына катышуу үчүн чогулушту. Бул жыйында коомчулук бир нече өлкөлөрдүн лидерлери селфи форматында түшкөн сүрөтү менен эсинде калды. Маанилүү маселелерди көтөрүп чыгып, олуттуу көйгөйлөр айтылган жыйында мындай бейформалдуу көрүнүштүн катталганы коомчулукка башкача сезим тартуулады. Мындан тышкары Кыргызстанга бир катар мамлекеттердин лидерлери расмий сапарлары менен келишти. Алардын бири Орусиянын президенти Владимир Путиндин визити болду. Бишкекке келген Путинди Жээнбеков өзү аба майдандан тосуп алды. Россиянын президентинин сапарынын элдин эсинде калганы болуп, Путин кыргыз тилинде салам айтып, ардак караулдун аскерлери менен учурашканы болду. Салам аскер. Ал эми анын расмий сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кызматташтык боюнча 17 документке кол койгондугу маалым болду. Мындан тышкары Кыргызстанга Монголиянын башчысы, Казакстандын жаңы шайланган президенти Касым-Жомарт Токаев да расмий сапарлары менен келишти. Ал эми Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков да бир нече өлкөлөргө расмий сапарларды жасады. Анда өлкөбүзгө маанилүү делген документтерге кол коюлуп, жолугушуулар өттү. Алардын арасында эң эле коомчулуктун эсинде жана талкуусуна алынганы үй камагындагы депутат Зарылбек Рысалиевдин президент баштаган делегациянын курамында болуп калгандыгы болду. Белгилей кетсек, Жээнбеков мамлекеттик сапарын Бириккен Араб Эмиратына кылган эле.
Ал эми депутат Рысалиев үй камагынан тышкары ден соолугуна байланыштуу 6 ай ооруканада жатып, ишке кайткандыгына бир нече гана убакыт болгон. Бул жагдайдан улам коомдо түрдүү пикирлер жаралып, парламенттеги 120 депутаттын арасында президентти коштоп барууга башкасы табылбай калдыбы деген пикирлер айтылды. Жаздын башталышы менен Кыргызстандын ысык көл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө каршы чакырыктар бүтүндөй уранга байланышкан маселени козгоду. Алсак 21 апрелде Кыргызстан боюнча ысык көл облусундагы Тоң районунун Ташбулак уран кенинде геологиялык чалгындоо иштери жүрүп жатканы тууралуу маалымат тарады. Социалдык тармактарда уранды казууга каршы кол топтоо башталып, балыкчыда, Караколдо, Тоңдо жергиликтүү тургундар уран кендерин казууга каршы митингге чыгышты. Militsiya gelmeden! Militsiya gelmeden! Калктын талабынан чочулаган өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев экологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча Кызыл Омпол уран кенин иштетүүнү убактылуу токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Азырдагы ушул комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкмайын, ишкана ишин толугу менен токтотуп, алардагы ушул комиссиянын ишине керек болгон материалдардын баарын берип, анализдерин берип, андан кийин ишибизди башташыбыз керек. Бирок өкмөт Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензияны кайтарып алганын ырастаган бир да далил келтире албагандыктан, уран казууга каршы кезектеги митингдер Бишкекте уланып, уран казууну токтотуу, уранды чалгындоо жана иштетүүгө уруксаат берген кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү. Кыргызстанда уран чуусу чыккандан бери коомчулук президенттин позициясын күтүп жаткан эле. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Конституциялык палатанын судьяларын кабыл алган жыйында уран чуусуна байланыштуу пикирин айтып, Кыргызстанда уран казылбайт деген так кесе оюн билдирген. Так кесе айтам, Кыргызстанда уран казылбайт. Кечээ жакында уран казуу иштерге тыюу салуу мыйзамына кол койду. Ушул жылы Кой таш окуясы чоң резонанс жараткан окуялардын катарын толуктады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 2013 жылы Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошоп кетишине тиешеси бар экени айтылып, милицияга 3 жолу суракка чакырылган. Бирок ал баруудан баш тарткан. 27 июнда Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берди. Мындан улам УКМКнын кызматкерлери аны суракка алып келүүгө барганда Атамбаевдин тарапташтары менен күч түзүмдөр ортосунда кагылышуу орун алды. Ушунчалык айманчылык барасыңарбы? Кагылышууда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов башынан оор жаракат алып бүгүнкү күнгө чейин дарыланууда. Ал эми УКМКнын Альфа Атайын даярдыкта тобунун командиринин орун басары Үсөнбек Ниязбеков алган жаратынан улам каза болду. Мындан сырткары 7-8 августта Кой ташта Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операция үзгүлтүккө учурап, спецназдар барымтага алынып, башаламандык орун алган. Анын кесепетинен 225 адам жабыркап, анын 91 милиция кызматкери, 40 УКМК өкүлү жана 94 карапайым тургундар экени көрсөтүлгөн. Прорвали уже, ё-моё. Эртеси 8 августта операцияны Ички иштер министрлиги жүргүзүп, сүйлөшүүлөрдөн кийин Атамбаев багынып берген. Окуядан кийин Атамбаевге жана анын тарапташтарына бир нече факты боюнча кылмыш иши козголуп, учурда Атамбаев УКМКнын тергөө абагында бүгүнкү күнгө чейин кармалууда. Жыл башынан бери акыркы 11 айдын жыйынтыгы менен Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде 13кө жакын ар кандай чыр чатактуу окуялар көп катталып, ок атылып, адам өмүрү кыйылды. Залпный урод это. Башталды, Ташбаран, Кудай сактасын.
Чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу менен тирешүү учурларында эки өлкө чек арачылары эки башка иш жүргүзүп, бул ыкма чыңалуунун тез чечилишине жардам бербей калган учурлар да болду. Рахмат айтып атат. Ашан чечип атат да турдуңлар. Ким туруңуздар бар? Сүйлөп атат. Чек арадагы ар кандай жаңжал, чыр-чатактардын негизги эле себеби чек аранын толук такталып, аныктала электигинен улам болуп жатканы айдан ачык белгилүү. Быйылкы жылы кыргыз-тажик чек араларын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялар бир нече ирет жолугушууларды өткөрдү. Тараптар тактоо иретинде ар башка жылдардагы документтерге таянып, талаштуу аймактар боюнча келише албай турушат. Эми бул жерде эң негизги алар талаптары 1924-1927 жылдагы картанын негизинде ошол демилитация демаркация жасайлы деген ойлорду айтып атат. Биз айтып атабыз, жок, биз 1954-56 жылдын картасынын негизинде биз ошол карта негизинде демилитация демаркация жасайбыз деп, анда ал тарап биздин жерлерди биздин жерде деп атышат. Мындай айтканда, жалпы аянтта айтканда 2,5 миң гектар жерде бул биздин жерибизди биз айтып атабыз. Алардын тарабы 143 миң гектар жерди жайыт жер менен чогуу бул биздин жерибиз деп айтып атат да. Мына ушундай окшогон бул негизи талаптар бул жер боюнча. Серепчилер чек ара маселелерин чечүү татаал экенин айтып, бирок чек арадагы чыр-чатактарды болтурбоо мамлекет башчыларынын ачык сүйлөшүүлөрүнөн көз каранды экенин белгилеп келишет. Анткени менен июль айында Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Аксай менен Ворухайлынын чек арасында жолугуп, чек арадагы кырдаал бийликтин көзөмөлүндө экенин жана чек арага жакын айылдардын маселеси жакын арада чечиле баштаарын айтышкан. Бирок маселе бүгүнкү күнгө чейин оңунан чечилбей келет. Ал эми бийлик буга коңшу өлкө кызыктар эмес экени менен байланыштырууда. Ноябрь айынын аягында Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда аялдардын укугун жактаган 17 күндүк феминале иш-чарасы, анда экспонат катары чыккан жылаңач аялдардын айланасындагы чуу көпчүлүктүн наразычылыгын дүр ойготту. Дароо социалдык тармактарда талкууга түшүп, нарк насилге доо кетирди деп сындагандар айтылды. Ар бир министрликте өзүнүн иштерине түркөйлүк менен, билимсиздик менен мамиле кылгандыктан кыргыз элинин ар намысы, кадыр барды, бүт баалуулуктары тебеленип, бүт адатыбызды жокко чыгарып, чет мамлекеттерге шылдыңдала баштадык. Мындан улам 2 декабрда көргөзмөдөгү айрым экспонаттар алынып, музейдин директору Мира Жаңгарачева кызматкерлердин коопсуздугунан улам деп иштен кетүүгө арыз жазган. Ага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кол койгон. Мен арызды знаете, почему написала? Өз эркиңиз менен жаздыңызбы? Вот давайте я откровенно скажу. Я не хотела уходить из музея. Я не хотела. Мажбурлады? Ну, когда ситуация стала так накаляться, я подумала, что, может быть, этот уход, он успокоит вот этих людей, оппозиционеров. Ал эми экс-президент Роза Отунбаева музейдеги көргөзмөдөн чыккан талашка токтолуп, ага каршы чыккандарды сындап, айыл деңгээлинен көтөрүлүп, маданияттуу болууга чакырган. Болбойт ошондой. Айылдыктар кичине ойлонгула, кичине мындай бир өзүңөрдүн маданиятыңарды да көтөргүлө. Болбойт. Современное искусство деген бар бүгүн. Отунбаеванын бул сөзү коомчулукта талкууга жем таштап, сын пикирлер бүгүнкү күнгө чейин айтылууда. Жыл жыйынтыктала электе Азаттык клуб порталы жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору долбоору Кыргызстандагы шектүү акчаны адалдоо схемасы кантип иштеп келгенин, бажы тармагында айланган миллиондор Райым Матраимов жана Түркияда өлтүрүлгөн Саймаитинин таржымалы тууралуу биргелешкен иликтөө жарыялады. 10 ноябрдын кечинде Түркияда болгон окуя тууралуу кабар Кыргызстанда желдей тарады. Стамбул шаарында Айеркен Саймаити киши колдуу ажал тапты. Кытайдан чыккан, Түркияда жашап жаткан 37 жаштагы ишкердин өлүмү эмне үчүн Кыргызстанда чоң резонанс жаратты? Кеңири талкууну жараткан журналисттик иликтөөдөн соң жарандык коомчулук бийликтен реакция талап кылган митинг уюштурду.
Журналисттик иликтөөгө байланыштуу 29 ноябрда Райымбек Матраимов УКМКда 5 сааттан ашык сурак берди. 700 миллион долларга кандай чечим? Эми 700 миллион долларга мен бүгүн так жана дан айтып кетейин. Менин 700 миллион долларга эч кандай 7 тыйында дагы менин тиешем жок. Мындан көп узабай Матраимовдордун үй бүлөсү Азаттык радиосун, Кабарчы Али Токтокуновду, Клоп KG жана 24 KG сайттарын сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койду. Бул сумманын кандайча пайда болгонун мен түшүндүргөм. Бул моралдык азап чеккендин өлчөмүнөн келип чыгат. Райымдын жана анын үй бүлөсүнүн атын дээрлик ар бир эле басылма, ар бир интернет булак улам илештирип эле жаза берет. Мындай жагдай анын үй бүлө мүчөлөрдө жана анын аброюна таасирин тийгизбей койбойт. Ар бир сөз үчүн жооп бериш керек. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка коюп, кайра чыгаруу чечимин кабыл алды. Бишкектин Свердлов райондук сотунун аныктамасы менен Али Токтокуновдун, Азаттык, Клоп KG жана 24 KG сайттарынын банк эсептери камакка коюлган. Доо арыз боюнча арыз бергендердин негиздерин эске алып, жоопкер тараптын эсебин камакка алууда, кызматкерлердин айлыгын ала албай калышы, иштик кароо созулуп кетиши мүмкүндүгүн жана бардык тараптардын өтүнүчүн эске алып, сот берилген арызды канааттандырат. Сөз эркиндигин колдоо менен коррупцияга каршы реалдуу күрөштү талап кылган эл бир эмес экинчи жолу аянтка митингге чыгышты. Мыйзамдагы уруу атыккан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жыл башында жанданып, 10дон ашык киши кармалган. Айыпталуучулардын арасында мурунку президент Алмазбек Атамбаев да бар. Бул ишке байланыштуу Атамбаевдин кол тийбестик макамы алынып, 7-8 август күндөрү мурунку президенттин үйү жайгашкан Кой Таш айылында башаламандыктардан соң камакка алынды. Ал эми экс-президентке адам өлтүрүү, башаламандык жаратуу, бийликти күч менен басып алуу жана башка оор беренелер менен айыпталып учурда тергөө жүрүүдө. Кой Ташчыры бир эле Атамбаевдин камалуусу менен токтогон жок. Анын артынан эң эле жакын тарапташтары камалып, анын ичинде Фарид Ниязов да бар. Ал эми Жогорку Кеңештин азыркы депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова үй камагына алынды. Ал эми эң эле талкууга алынганы Атамбаевди кармоодо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аны колго түшүргөн Ички иштер министринин мурунку орун басары Курсан Асановдун милициянын кызыкчылыгын сатты делип жумуштан алынышы, кылмыш иши козголуп, үй камагына алынгандыгы болду. Министр Кашкар Жунушалиевдин кызыкчылыгы болду, ошону көрө албастыгынан сизге айып тагып атат деген сөздөргө кандай комментарий берет элеңиз? Мен бул боюнча убакыт келгенде айтылат деген сөзмүн, азырынча эчтеке айта албайм. Адамдын өз абирине койдум. Жакын арада бул иш боюнча дагы бир саясатчы Равшан Жээнбеков камакка алынып, Кой Таштагы окуяларга күнөөлөнүп, адамдарды барымтага алган деген айыптар коюлду. Адилетсиздүүлүк, адилетсиздик дагы Кыргызстанда орноду. Соттор бийликтин, прокурорлор бийликтин гана айтканын кылып атышат. Бардыгы заказатка, мунун бардыгы саясий. Адилетсиздик болуп атат. Саясий заказ. Беш жылдан кийин кайра козголгон иште ошол кездеги жогорку кызматты ээлеген бир нече адамга айып тагылган. Алардын ичинде мурдагы вице-премьер Шамил Атаханов, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова камакка алынган. Кийинчерээк тергөө менен кызматташууга макул болгону үчүн үй камагына чыгарылган. Бирге турат. Достор, Аида Салянова чыкты. Мына биз алып бердибиз. Мындан тышкары мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаевага, мурунку саламаттык сактоо министри Динара Сагинбаевага, Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев үй камагына алынган. 2013 жылы Коопсуздук Кеңешинин катчысы болуп иштеген Бусурманкул Табалдиев болсо издөөгө алынган. Бул жылы Атамбаевдин дагы бир тарапташы, ишенимдүү адамдарынын бири мурдагы президент Атамбаевдин экс-кеңешчиси кармалды. 30 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип 160 000 сомдук айыппул салуу менен үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарды.
Bunu menен айтып бүгүнкү күндө мага коюлуп аткан күнөө, айып эч бир чындыктан алып келбейт. Фактысы жок. Өзүңүз окуп, өзүңүз териштире берсеңиз баарын ачыктайсыз. Баткаевдин ишинен кийинки эле дагы бир чуулгандуу иш Бишкек ЖЭБтеги коррупция маселеси болду. 9 ай териштирүүдөн кийин жылуулук электроборборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот өкүм чыкты. Соттун чечимине ылайык мурдагы премьер-министр Сапар Исаков коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 15 жылга эркинен ажыратылды. Муну менен кошо 2-даражадагы Манас орден алынды. Камактагы жаза мөөнөтү 2018-жылдын июнь айынан тарта эсептелинет. Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев коррупция жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча күнөөлүү деп табылып 15 жылга түрмөгө кесилди. Камактагы жаза мөөнөтү 2018-жылдын апрелинен баштап эсептелинет. Сот электростанциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Саладин Авазовдун коррупция боюнча күнөөсү далилденди деп 11 жыл 3 айга абакка кести. Анын жаза мөөнөтү былтыркы жылдын апрель айынан тарта эсептелинет. Мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевке коюлган коррупция беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеге алмаштырылып, 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Анын жаза мөөнөтү 2018-жылдын июнь айынан тарта эсептелинет. Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимовго Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 миң өлчөмдөгү мыйзамсыз сыйакы алган. Жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Ленин райондук соту 23 декабрда өкүм чыгарып, мурунку мэрди 15 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялады. Ал эми Ибраимов өзүнө коюлган айыптарды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакыны болгон үчүн саясий буйрутма деп сыпаттап келет. Бул жылы камакка алынып, кылмыш иши ачылган саясатчылар көп болду. Ошол эле учурда азаттыкка чыккандар да жок эмес. Быйыл 29 августта Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр, экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс-министр, мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогоркусу 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко башынан кароого жөнөтүлгөн. Учурда 2 саясатчы үй камагында. Бишкектин мурунку мэри Кубанычбек Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс-Ордо конушунда мектепти курууга кеткен $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталып камакка алынган. Ал эми 23 декабрда Ленин райондук сотунда өкүм чыгып, Кубанычбек Кулматов 5 миллион сом айып пул салынып, абактан бошотулду. Бишкек шаарындагы Ленин райондук соту 7-майда УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновду ден соолугуна байланыштуу түрмөдөн бошотту. Рак дартына чалдыккан Суталинов сот залынан бошотулгандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 2010-жылдагы апрель окуялары үчүн моралдык жоопкерчиликти сезерин айтып, элден дагы бир жолу кечирим сураган. Баарыңарга рахмат, колдугуңарга рахмат. Баарыңарда жакшылык болсун, эч кандай кырсык болбосун, Кудай сактасын силерди. Рахмат силерге.
Ал мурдагы президент Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин тушунда күч түзүмдөрүндө жетекчилик кызматтарда турган. 2005-2006 жылдары ички иштер министри, 2006 жылдан 2010 жылдары УКМКнын төрагасы болгон. Суталинов апрель окуяларына байланыштуу айыпталып, сот аны 20 жылга эркинен ажыраткан. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 5 миллион сом айып пул төлөй турган болду. Эркиндиги чектелген жок. Артыкбаев буга чейин зыяндын ордун толтуруу максатында өз ыктыяры менен мамлекетке 100 миллион сом айып пул төлөп берген. Балдар, койсоңор. Жыл жаңыргандан көп өтпөй жаңы кодекстер күчүнө кирди. Анда коомдук жайларда түкүргөндөргө 5500 сом айып пул каралган. Эселеп көбөйгөн айып пулдар социалдык тармактарга талкууга алынып, коомчулукта ача пикир жаратты. Sen navaratken batmayı. Barbagıla. Mına şerde мындай маселе болуп атпайбы? Эртең биз жерге Наразы болгон жарандардын бири жогорку кеңештин имараттын алдына келип түкүрүп кылган жорук үчүн акча төлөгө даяр экенин айткан видеосун интернетке жарыялаганга да жетишти. 5500 сом. Штрафыңарды келип алып кеттилер. Элди башаламан кылган жаңы кодекстерди өкмөт кайрадан карап, натыйжада Кыргызстанда түкүрүк үчүн айып пулдун өлчөмү 5,5 миң сомдон 1000 сомго чейин төмөндөй турган болду. Биз ушул бузуулар кодексинин баягы компетенцияларын иретке келтирүү, мындай юридикалык рагатка келтирүү боюнча биз өзүбүздүн мыйзам долбоорун киргизгенбиз. Ошол мыйзам долбоорунун алкагында экинчи окууда ошол түкүрүктөрдүн штрафын төмөндөтүү боюнча маселе каралат. Мындан көп узабай коопсуз шаар долбоорунун алкагында аныкталган жол эрежелерин бузуулар үчүн эсептелген айып пулдар чуу жаратты. Алсак анчалык олуттуу эмес бузууларга жогорку айып пулдардын туура эмес коюлушуна наразы болгон жарандардын кайрылуулары дагы көбөйдү. Могу штрафка деген аябай калсыз штраф кылып коюп турабыз деген элдер биз 14 миң 13 миң зарплата алса гана 8 миң эмне деген штраф. Ал 8 миң деген штраф 8 миңден 2 жолу берсе гана семьяны эмне кылып багабыз? Мындан улам жогорку кеңеште айып пулдар тууралуу маселе көтөрүлүп, кемчиликтери менен артыкчылыктарын кароо уланды. Биз алыбызга жараша айып пулдарды салбай, асмандатып салып алдык да бүгүн төлөй албайт эл. Муну тез аранчына карап, ана мындай социальный багытка карап, алына карап, ана айып пулдардын өлчөмүн ылдыйлатыш керек, урматтуу депутаттар. Жыйынтыгында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мыйзамга сунуштар өзгөртүүлөр парламентте жактырылбай койгон жок. Октябрь айында эл аралык донорлордун жардамы менен Бишкекке адамдын жүзүн тааный турган 60 видеокамера алынып келинип орнотулуп жатканы айтылган. Аталган камералар ишке кирбей жатып, коопсуз шаардын видео көзөмөл камераларына түшүп калган 01578 ACD деген окшош номер тагылган 5 түрдүү машиненин сүрөтү тарап талкууга жем таштады. Кактус медиа сайты 4 декабрда интернетке жарыяланган унаалардын айдоочусу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетов жанындагы айым анын орун басары болушу мүмкүн экендигин жазган. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын директору Алмаз Мамбетов маалыматты четке кагып, Кактус медиа сайтын сотко бере тургандыгын айткан. Бул арада жарандардын уруксаты жок, анын жеке маалыматы ачыкка чыкпашы керектиги жөнүндө маселе жанданып, сүрөттү интернетке жайылтып жиберди делген мониторинг борборунун жалданма оператор кызматкерлери иштен бошотулуп, атүгүл бирөө камакка алынып элди тынчыткандай болушту. 19 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны өтүп, жыйында Кыргыз тарап 3-өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну өтүнгөн. Бул сунуш уюмдун башка мүчөлөрү тарабынан колдоого алынган эмес. Бир жыл мурда эле аны биз ошо маселени коюш керек эле. Биздин автопарк эски, биздин элибизде мүмкүнчүлүк жок. Бизге бир жылга ушундай мүмкүнчүлүк бергиле десе болмок. Тилекке каршы биздин өкмөтүбүз уктап калды бул жагынан. Буга чейин элге үмүт берген 3,5 жылдык мөөнөткө узартуу сунушунун тагдыры чечилип, 2020 жылдын 1-январынан тарта 3-өлкөлөрдөн ташылып келинген унаалардын бажы төлөмү 11 эсе кымбаттайт.